Менин дагы бир суроом бар. Мындайча айтканда азыркы дүйнөдө өлүп жаткан өлкөлөрдүн көбү атадан балага мурас катары келет да бийлик. Мисалы үчүн Англия, Япония, Түндүк Корея булар өнүккөн, анан коррупция дагы дээрлик буларда жок да. Анан ошол бийлиги дагы атадан балага мурас болуп калат. Каерде калат? Ошол өлкөлөрдө Англия, Япония, Түндүк Корея сыяктуу өлкөлөрдө. Калбайт ал жерде. Сен балам мындай чаташтырба. Ал жерде мамлекет жетекчиси башка дагы өкмөт жетекчиси башка. Атадан балага мурас болуп калат деп аткан сен императорду айтып атасың. Японияда императоруң ал жөн эле кыргызча айтканда аксакал эле. Жөн эле аксакал. Ал жерде керек болсо 1 жылда 3 жолу шайлоо болот. Кайсы партия премьер-министр отставкага кетсе, бүтүндөй кетет дагы парламент жаңы шайлоо болот. Италияда дагы ошондой. Германияда дагы ошондой. Бизде Кыргызда гана бирөө кетет дагы калгандары баары бир тооктун балапандарындай болуп, бул канаттан аркы канатка аркы тоок дагы бөтөнчө жөн чокуп киргизбейт. Эгер түндө гана кошуп жүрбесең, күндүзү көрүп калса киргизбейт. А бизде бүгүн бул канатта отурат дагы башын чыгарып союм. Муну союп койгон болсоң, жүгүрүп барып аркы канатка кирип кетет. Өкмөт башчысы эле өзгөрөт, башка эч ким өзгөрбөйт. Ошон үчүн тактагыла балам деп атам, окугула. Өкмөт башчысы атадан балага калбайт аларда. Калбайт. Алардын бийлиги жок. Жөн эле аксакал. Түндүк Кореяда гана калып атат. Мисалы үчүн атасы жакшы президент болсо, баласын дагы ошого тарбиялап барып жакшы президент кылса, Кыргызстанда өнүгөт. Жакшы кишиден жакшы баланын чыгышы күмөн балам. Жок, тарбияга да карабайт. Энеге карайт, энеге. Атасы президент болуп, энеси бир ажаан бир нерсе болгон болсо, Аллах сактасын болот. Себеп Кыргызда бекер айтпайт, эр тайын тартат, ит атасын тартат деп. Атасына баласы окшошпойт. Баласы эркек бала болгон болсо, 50% ашыгыраак энесине окшоп кетет. Тай атасына окшоп калат. Аны үчүн эми президент тай атаны издешибиз керек. Кой балам, андай кылбай, акырын Кудай сактасын. Элге эле коелу. Азыр могу аксакалдан кийин. Апай өкүлдөрү жыйналып президентти чакырып, ушул көйгөй маселелерди коебуз деп айтышып атат, могу угуп атабыз. Каерде? Масап мага кыргызчаттарда чыгып атат. Апайса топтолуп күз айында президентти чакырып, эски президенттерди чакырып, бүт ушул маселелерди коебуз дейт. Сооронбай Жээнбеков качат деп айтышып атат. Адил Турдукулов, Амалянов, Аскарбеков деле ошол жигиттер бар, чыгып айтышып атышат. Күзүндө ошондо сизди чакырышып алат. Апайса болгондон кийин сизди апайса, анан келсе Сооронбай Жээнбеков сөз качат деп айтышып атат. Ошондо мына көйгөйлүү маселелердин баарын бир апайса киргип, пландуу түрдө тапшырып президенттин колуна мөөнөтүн коюп, ошондой директива катары бир ошол коюлган маселелерди массалык каражаттарды чыгарып элге биз окуп койсок жакшы болмок да. Күз айынан деп атышат. Октябрь күзү келди го, октябрь айында деп атышат да. Сиз окусаңыз керек аны. Жок. Мен тилекке каршы көптөгөн нерсени мен ушул сиздерден угам. Биз гезиттен чыгып атат, элдер барып атат. Атыңыз ким? Апсамат. Апсамат мырза. Мен эми кечирип койгула, жергиликтүү гезиттерден бирөөсүн окубайм. Жергиликтүү каналдарды да карабайм. Себеп эртеден кечке жалганды уга берсең кишинин башы айланып Жок, бул чындык, бул тоо. Эми караңыз, токтоңуз. Мен эгерде ушуну мамлекеттин жетекчиси айтса, ишенем. Ал үчүн ким кепилдик берип, ал катышат деп баса бербейт. Же ошо киши өзү буларга шилтеме берип койгон. Күмөн да менде ушундай. Мен мисалы бир жака барам деген болсо, мен өзүмдүн балам барат деп кесе илеп белгисин коюп айта албайм. Ата мен ал жака баргым келбейт дейт. Мен кыйнай албайм аны. А булар кантип эле анан кийин ал катышат деп илеп белгисин коюп коет. Мен Алар ушундай макулдугун алып деп айтышты да. макулдугун албайт. Алар демек ишенип койсоңуз мага, демек алар өздөрү ушуну уюштуруп атат. Өздөрү уюштуруп бирөөлөрдүн тили менен уюштуруп атат. Демек ага ким уюштурса ошол уюштурсун. Эгерде ушундай болуп сүйлөшүүлөр болот, сүйлөшүүдөн кийин жыйынтык чыгат. Жигиттик намысыбызды ошол жерге коюп, элибиздин келечеги үчүн десе, чакырса барам. Анан жанагындай болуп столдун чекесине чакырып койсо эле булар ыраазы болуп эле ыйлап бата бере берет экен деп чакырган болсо, андай жерге барбайм мен чай ичкенге. Бул коомдо ар бир адам бар да, эми мисалы. Ошол адам аң сезиминде эмнени туура деп аткан болсо, ошону жасап атат да. А бир адилеттүүлүк, ар намыс,
ошол нерселер алардын аң сезиминде жок да. Эми биз ошол аң сезимге ошол нерсени кантип алып келишибиз керек? Ошонун жолдору барбы? Жолдору бар. Эмнени сунуштайсыз? Адам bir nerseni öz erki менен жасабайт да. Адам корккондон жасайт. Силер го билбейсиңер, мына жерде улуу моон агалар отурат. Ушулар bir нерсени ошо өзү каалап жасайт дейсиңби? Жок, жеңеңерден корккондон жасайт. Кээде ичпей барат. Неге? Кулак тынчыраак болуусун каалайт. Адам коркмоюнча bir нерсе жасабайт. Коом сөзсүз түрдө ушундай bir коркунучтун алдында туруш керек. Же Алланын алдында коркуш керек, же мыйзамдын алдында коркуш керек. Бүгүн мыйзамдын алдында да коркпойт, Алланын алдында да коркпойт. Биз кыргыз ушундай болуп калдык. Эки гана нерседен коркосуң. Той кылганда сөз болгондон коркосуң, анан аялыңдан коркосуң, башка эч нерседен коркпойсуң. Ошону кантип жок кылып салып, анын ордуна жаңы Балам, мына бүткөндөн кийин кирчи мен айтып берем. Аны үчүн үйлөнгөндөн кийин кел. Эжеке келиңиз. Сизге биринчиден Москвадан келгениме 10 күн болуп калды. Москвадан эсебиңиз сизге салам айта кетейин. Рахмат. Экинчиден мен ушу суроолорду жазып алып элем. Баягы алыстан келсе балтырдын жанына келсин бергишер эди, сиздерди сүрдүп атам да, ким билет жазып алган ошол себептен. Ар бир кыргызды ойлонтуп аткан Кытай экспансиясы бизге канчалык коркунучтуу. Жана Кытай тарабынан Кыргыздын эртеңки күнү бөлөнүп болуп турган убакта азыркы бийлик кандай кадамдарга баруусу зарыл. Экинчиси да бар эле. Эгерде амнистия аркылуу Садыр Жапаров менен Текебаевди жана башка саясий туткундарды боштондукка чыгарса, мамлекет үчүн ошончолук кооптуу же Матумаров президент болуп шайланганда гана алар бошотулат. Үчүнчүсүн да жазып алдым, ага рұқсат бериңиз. Өлкөбүзгө сырткы душмандардан кем эмес зыянга учураткан кландык мафия башкаруудан кутулуунун жолу барбы? Рахмат. Кытай боюнча Кытай өтө коркунучтуу. Мен сиздерге айтайын, жаман көрөсүздөр, азыр бирок ушул сөздү айтып коюшум керек, тарыхтын алдында калышы керек, ушул сөздөр калыш керек, кулагыңа күмүш сырга кыргыз. Бүгүнкү күндө 60 000 кыргыздын кызы Кытайга күйөөгө чыкты, расмий түрдө. Эми чыкылдай бересиңер, билесиңер, чыкылдап коебуз чыккандан кийин. 60 000 экиден төрөгөндө 120 000 болот. Өздөрүн кошкондо 180 000 болот. Биздин кыргыздын кыздары Курманжан Датканын алдына чыгып атат. Төрөсөк төрөйбүз, төрөбөсөк төрөбөйбүз, өзүбүз билебиз деп. Билгениңди кыл кыргыз. Биз башыңды чайкап, тилиң менен чыкылдатып коюп отуруп аткан мезгилде биз ушул темп менен кетсек, 10-15 жылда өз элибизде азчылыкты түзөбүз. Бүгүнкү күндө 800 000ге жакын кыргыз Россиянын жарандыгын алып, Россиядан келбейт. Келбейт Кыргызстанга. Кайтпайт. Мен көбү менен сүйлөшөм. Биз го бара берет экенбиз, балдар чыдабайт экен деп калды. Балдар барбайт экен деп калды. Мен өзүмдүн жакын кишилерим, досторумдун, өзүмдүн балдарым аркылуу билем. Бул мамлекетте эч нерсеге жете албайсың деген нерсе мына жерине катып бүттү. Мына менин 2 балам, жогорку билимдүү. 2ден дипломдары бар. Бир жерге жумушка албайт, себеби фамилиясы чыдак. 3 жерде 9 канча болот дегенди билбегендердин баары кызмат калат. Мына ол мамлекет жоголуп бараткан мамлекет деп какшап атканым ошол. Мен казарыма аш салып бер деп какшап аткан жокмун. Дасторконума нан салып бер деп какшап аткан жокмун. Кыргыз чыкылдап коебуз, күлөбүз анан отуруп. Кытай экспансиясы бул өтө коркунучтуу эжеке. Бул абдан кооптуу, өтө. Биз бала кезде айтчу эле, биздин чоң аталарыбыз айтчу эле, Кытайдан досуң болсо жаныңда ай балтаң болсун деп. Кытай менен бир столдо отуруп тамакта жеген болбойт дейт. Азыр эмне болду? Мына көчөгө чык. Булар бизди эле эмес, улуу державабыз деген, улуу держава мамлекетти дагы акырын басып келатат. Мына чыгышты билесиздер өзүңүздөр, Дальний Востокты билесиздер. Бүтүндөй жарнамалар Кытай тилинде. Гезиттер Кытай тилинде чыгып атат. Биздин мына дүкөндөрдү карагыла, ашканаларды карагыла. Эмне болуп кетти? Намысы жок элбиз биз. Ким каалаган өзүнүн тилинде коюп атат.
Намыс жоқ бізде. Ариет жоқ. Мына түрк ашханасына келіп, эмне үчүн кыргызча жоқ десем, мени бир аял келип урушты дейт. Мен орысча билбейм, кыргызча айтыңыз десем, Түркиядан келип, сен кыргызча үйрөтөсүңбү деп дейт. Гавадна баранна деген кыргыз күйдүрүп кетти баарын. Намыс жоқ, намыс, ариет жоқ. Уят жоқ бізде. Кайсыл жак болсо ошол жака агып кеткен, бизде ариет жоқ. Мен корком. Эмне үчүн мына чоң шаарлардын мэрлерини бүткүл эл тарабынан шайлашыбыз керек деп баягы сырттан жем жеген гезиттер, сырттан жем жеген демократтар ушуну кыйкырып атат. Неге билесиздерби? Себеп чоң шаарларда эч качан кыргыз мэр болбойт. Кырылып 40ка бөлүнүп чыгабыз бешөөбүз. Бирөөнү чыгарып коюшат дагы, башкалардын баары бир кишини колдоп кетет. Мэр боло албайт эч качан. Шайлоо эмне казанын аш салып берип атабы? Бир күнгө салып берип атат, бир кесеге. Мен корком. Мен чындыгында аябагандай корком ушул экспансиядан. Аябай катуу корком. Жүрөгүм титирейт. Бул реалдуу коркунуч. Бул ачык коркунуч. Эгер биз ойгонбосок, Мустафа Кемал Ататүрк айткандай, кайдыгер калк же жок болот, же кул болуп ойгонот дейт. Укта кыргыз, укта жат. Жат бир кесе шорпон иштагы жат. 100 грамм уруп алып. Эртең Аллах сактасын шуну. Ошого жеткирбей эле акыр заман болуп кеткенине да макулмун мен. Ошого жетпей туруп акыр заманын келишин каалайм. Биз кул болуунун алдында баратабыз. Биз кул болуунун алдында баратабыз. 3 жолу кыйкырып айтам, кулагыңа күмүш сургай кырасыз. Кул болуунун 200 сомдун, 500 сомдун, 200 грамм арактын бир кесе шорпонун аркасынан жүгүрүп жүрүп, кулчулукка өзүбүз чуркап баратабыз биз. Бул коркунучтуу маселе. Өтө оор маселе. Текебаев боюнча, Садыр Жапаров боюнча. Текебаев, Садыр Жапаров дагы толгон токой жигиттер жатат ошол жерде. Айыпсыз, аты жок, жыты жок, мындай белгисиз азаматтардын канчасы жатат. Бөтөн бирөөнүн ошол жерде же Ошто, же Нарында, же Көлдө бир азаматтын күнөөсүн ошонун мойнуна илип коюп, канчалагандар какшап жатат. Канчасы какшап жатат. Неге ушуларды айтпайсыңар силер? Көзгө көрүнүп калган 5-6 айтасыңар, бизде 100 1000 кишилер жатат айыпсыз. Канчалар Россиянын түрмөсүндө жатат. Канчасы башка мамлекеттердин түрмөлөрүндө жатат. Эмне үчүн жатат? Себеп ошолун күнөөсүн бирөөнүн мойнуна артыш керек. Ким артат? Эң алсыз, эң арсыз элге артат. Ал ким? Кыргыз бүгүнкү күндө. Кече башка бир талапкердин штабында түнү ошолорго аябагандай катуу каршылык көрсөтүп жүргөндөр аксакалдар мен биринчи кезекте айтам. Мойнуна асылып, жете албай атат, секирип бетинен өбө калайын деп. Намысың барбы кыргыз? Ариетиң барбы сенин кыргыз? Токтотпойсуңбу ушундай нерсе? Үмүтсүз жалгыз шайтан дейт, жакшылыктан үмүт кылалы. Эң акырында ушундай каттуу суроо бердиңиз. Мына Москвадан келгениңиз көрүнүп турат. Көрөнгөнүңүз аябай терең, стратегиялык суроо бердиңиз. 3 сурооңуз тең ошол стратегиялык суроолор. Эжеке Алла разы болсун, ден соолук берсин сизге. Мына биздин студенттердин кээде мага сындап атат, жазып атат. Студенттерди топтоп алат экен дагы, алар суроо беришин билбейт, же журналисттер суроо беришин билбейт деп. Эми мен күнөөлүү эмесмин ушундай коом болуп калса. Чындыгында балдар, кыздар суроо бере албайсыңарбы силер? Берсеңер дагы өзүңөр даярданбай келип, бир нерсени уктум, дедим, өзүң карабайсыңбы, ачпайсыңбы? Азыр интернет деген Японияда эң кичинекей кыштакта эмне болгондо чейин бассаң чыгарып атпайбы маалымат? Окуп койбойсуңбу эмне болуп атат деп? Келип эле анан кийин ойго келген бир нерсени берип коюп олтуруп калбай. Же туура эмес айтамбы? Алла разы болсун келген кадамыңыздарга. Сиздер разы болуңуздар. Жакшылыктарда жолугушканды насип кылсын. Муну мен айтып аткан божомолдор, мен корком, кээде бир сөз оозумдан чыгарыштан корком. Ушул не сөз чыккан болсо ошол нерсе болуп кетип баратат. Ошондуктан көптөгөн нерселерди анча-мынча аяоо сезими менен айттым. Айрыкча сырттан келген күчтөрдүн коопсуздугу боюнча, динге тийгизип аткан таасирлери боюнча, Нарын университети боюнча, бул Ошто дагы ушундай окуу жайлар ачылган, Бишкекте дагы ушундай окуу жайлар ачылган. Абайлагыла жаштар. Абайлагыла. Бирөөнү ээрчип кетерден башта менин атам ким, чоң атам ким, чоң атамдын атасы ким болгон деген 3 суроого жооп берип коюп, мен ошолордун жолу менен кетемби, же булар туура эмес жолго баштап атабы деп бир кичине ой жүгүртүп койгула. Кичине гана ой жүгүртүп койгула. Менин чоң атам мечитке кандай кирген? Менин чоң атам кандай кийинген? Менин чоң атам эмнелерди жеген эмес деген нерсеге бир көңүл буруп койгула.
Анан жанагы аяктан бияктан келгендерди ээрчигенди токтотолу. Өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечели. Өзүбүзгө өзүбүз ээ бололу. Аллах баарыбызга ыйман берсин, өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Акыркы демибиз чыкканча өзүнүн туура жолунан, хидаят жолунан адаштырбасын. Шайтандын азгырыктарынан, куру доомат жалган жалаалардан, иштен чыккан ийри жыландардан, иштен чыккан, өзөктөн чыккан өрттөрдөн Аллах өзү сактаган болсун баарыбызды. Жакшылыкта кездешели.